Сузакта 18 жаштагы кызды өз атасы зордуктап жүргөн. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 18 жаштагы кыз өз атасы жыныстык катнашка мажбурлап, зордуктап жүргөнү боюнча милицияга арыз жазды. Алдын ала маалымат боюнча кыз мектепте окуп жүргөн мезгилинде атасы тарабынан зордуктоого кабылганы айтылууда. Атасы окуяны кимдир бирөөгө айтса, апасын соо койбой турганын айтып коркутуп келген. Жаш кыз апасына болгон окуяны айтып, милицияга арыз жазган. Алар айылдагы үлгүлүү үй бүлө экени маалым болду. Кыздын атасы тарабынан зордукталышы боюнча 2 түрдүү божомол айтылып жатат. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча Сузак райондук ички иштер башкармалыгына район тургуну 2004-жылы туулган кыз арыз менен кайрылып, 2022 жылдын болжол менен сентябрь айынын аягында үйүндө атасы 1980-жылы туулган жаран зордуктап койгондугун билдирген. Бул факты Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү рейистерине кылмыш жаза кодексин зордуктоо менен катталып, кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Окуяга шектүү катары Сузак районунун тургуну 1980-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Учурда